Бишкектин мэриясына кайрылгым келет. Биз азыр Европадабыз. Европанын бүт эле шаарларында көрдүңөр, мына трамвайный станциялардын баары ушундай. Аны азыркы жана чала сабаттар айтып атышпайбы? Мына азыр деген мына бүгүн современность болуп атат. Бул эски немелер, аларды жок кылып, анын ордуна автобустарды кылыш керек деп мынакей Швейцарияда, Германияда көп жерде жергиликтүү референдумдар болуп, элдер ошо метролорго каршы болуп атыптыр, жана электробустарды жок кылып атышыптыр. Алардын баарына кайрадан ушу троллейбустарды кайрадан жазап башташыптыр да, кайрадан ошолорду шаарларга киргизип башташыптыр. Анткени бул экологиялык жактан дагы, экономикалык жактан дагы жана бүт тараптардан бул эң жакшы, ушул эң коопсуз транспорт экендиги билинип турат да. Анан менин эң жакшы досум бар, Кристоф деген. Ал ушул жүздөгөн мэрлердин бириктирген уюмдун жетекчиси. Ошол эле Веннада, Барселонада, Парижде, мынакей бүгүн мына Швейцариянын шаарларынын көп мэрлерин бириктирип турат да. Жана ал киши айтып атат, биз макул Бишкекке дагы жардам берели, ушул боюнча дагы биз обмен опытын кылалы, мэрияга көрсөтөлү, ушул кантип иштейт экендигин депчи. Ошол, рахмат достор. Карасаңар кандай сонун троллейбустардын немеси. Айтасыңар Кыргызстанда деген тиги өнүгүп өсүп атабыз деп, Швейцарияда өнүкпөй колхоз болуп аткан турбай карабайсыңар. Бүт троллейбусный линия.